болбосун мындан. Облус жетекчиси Алтынбек Эргешевдин колунан 450 миң сомдук сертификат алган Токтобек Ашыргулдун үйү мындан 1,5 ай мурунку катуу селден кыйла эле жабыр тарткан. Короз айынын кооптуу тилкеде экенин билгендиктен турак жайын жыл сайын камсыздандырат. Эми анысынын пайдасы тийип, өзү сыяктуу зыян тартышкан кошуналарына караганда кайра калыбына келтирүү аракети мамлекет тарабынан каржыланып отурат. Полдун алдынын баары уже баткак болгон, жанагы отдушник жыртыктардан кирип, биянан кирип, тиянан чыккан суу. Там жаракка кеткен, мына биякта да. Булар бүт уже жараксыз болуп калган. Полдун алды уже толгон баткакта суу. Тек комнатада дагы жарака бар, полный 4 жагында тең жарака бар. Чынында эле 13-июнь күнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен ал буттан агып, айыл ичин аралаган сел үйлөрдөн тышкары жүздөгөн короз жайларга жана өзүмдүк бакчаларга олуттуу зыяндарды алып келген. Бирок дээрлик баарысы камсыздандырылгандыктан алардын ээлери оңдоп түзөө жумуштарын өз чөнтөктөрүнөн жасоого аргасыз. Камсыздандыруу башталгандан бери эле бул үй 600 сомдон ашык акча төлөнүп келет. Жылына төлөчүбүз. Ал эми Оңгол Осмонова тээ башынан эле бүтүндөй кожолугун камсыздандырып, сактыкка кордук жок камын көргөн. Анысынын акыбети кайтып, мындан 2 жыл мурунку ушундай кырсыкта ага 46 миң сомдук колдоо көрсөтүлгөн. Тилекке каршы бул жолу өжөрлөнгөн суу үйүнүн тең жарымын такыр пайдаланууга жараксыз кылган. Андыктан ага мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 460 миң сом төлөнүп берилди. Албетте, бир жылга 600 сом төгүп, азыркыдай кыйчалышта андан 10 эсе көп суммага ээ болуу жалпысы үчүн өтө эле ыңгайлуу. Азыр мына үй дагы көк чыттанып, балыр чыттанып калбадыбы? Мунун ичин баарын момундай калың баткак болуп калган, анын баарын сүртүп чыгардык аларды. Анан кийин моорекин мояк жак болсо уже астына тешилип мындай неме болуп калды. Анан бияктан кирип суунун нары көздөй чыкты да ошол мезгилде. Негизден мына ушундай мүнөздө жапа чеккен 100га жакын үйдүн камсыздандырылган онунун ээлерине жалпысынан 1,164,327 сом берилди. Каржылык колдоо алышкандардын айрымдардын билдирүүлөрүндө суук түшкүчө бул сумма өздөштүрүлүп, эскилери толугу менен жаңыртылары күтүлөт. Жалпы 2 турак жайга жараксыз акыбалга келген. Себеп дегенде суу кирип, сел кирип, ички полдоруна чейин толуп, андан сырткары стеналарын жарып, бул мындайча айтканда 2 үй жараксыз акыбалга келген да. Калган 8 үйгө болсо 50 миң, 60 миң, 40 миң деген суммалар кетти. Алар болсо эми баягы жабыркаган, өзүнүн канчалык деңгээлде жабыркаган, ошого тиешелүү акчаларын алды да. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, Нарын облусу боюнча бүгүнкү 3113 турак жай камсыздандырылып, ал өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 315ге көп. Ошол эле учурда ар кандай жараттыш жана өрт кырсыктарынан зыян тарткан 13 үйдүн жана бир автоунаанын кожоюндарына жалпысынан 1,242,399 сомдук каржылык жардамдар көрсөтүлгөн. Жакын арада дагы бир үй менен 3 мамлекеттик имаратка төлөмдөр жүргүзүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Жумгал району.